Кыргызстанда орточо эмгек акы 12,7%га өстү. Бул ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүч. Мамлекеттин экономикалык абалы жакшырып бара жатканы сезиле баштады. Мурда карыз сурап жеткире албай жүдөп, эскини оңдоп эле жүрчүбүз. Карыз алып келген акчаларды дагы бийлик башындагылар элге жеткирбей жеп, талап бөлүп кетишчү. Эл аралык деңгээлде коюп, кошуналар арасында жүзүбүз жер карап, эң жарды өнүкпөй артка калып кеткен мамлекетке айланганбыз. Быйыл январь-сентябрь айларында Кыргызстанда орточо эмгек акы 12,7%га өстү. Бул ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстан айлыктарды жогорулатуу темпи боюнча алдыңкы орунга чыкты. Айлыктар 120-200%га жогорулады. Айыл чарба, аскердик техникалар жаңыланып жатат. Жөнөкөй эле мисал, өзгөчө кырдаалдар министрлигине Европадан жаңы 2 вертолет, бир нече техникаларды сатып алдык. Мурда кыргыз армиясына бир дагы жолу мамлекет өз каражатынан курал сатып алган эмес. 2 жыл ичинде 53 миллиард сомго заманбап техникалар алынды. Көп мамлекеттер жетпей сатып ала албаган түркиялык байрактар Акинжи деген пилотсуз аппараттар бизде бар. Баткенде 16 000 сом алып жүргөн чегарачы азыр 76 000 сом айлык алат. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар, айлык маяналар көтөрүлүп жатат. Кыргызстанда ГЭСтер курулууда. Жакынкы жылдарда Таласта, Нарында жаңы ГЭСтер колдонууга берилет. Чоң ГЭСтер реконструкция болуп, кошумча кубаттуулуктар көбөйүүдө. Буга чейин жасалган иштер тышкы карыздын эсебинен болсо, азыр мамлекет тышкы карызды дагы төлөп жатат. Ага карабай экономикабыз тыңып калды. 15-20 жылдык мөөнөт менен ипотекалык негизде үйлөрдүн курулушу башталды. Кыргызстан боюнча 2022 жылы 70 жаңы мектеп курулду. Анын 15-и Бишкек шаарында. Заманбап жаркыраган имараттар, парктар ачылып жатат. Акимдер, соттор ротация болуп, аларга дагы мамлекет кызматтык үйлөрдү куруп берүүдө.